Кызык, мына сага. Экөөңөрдүн мамилеңер жакшы болсо, анда суфлёрдогу текстти эмнеге алмаштырып койдуң? Мен ушул жерине эч түшүнбөй турам, Али. Эркин Усенович, мен анын арылуун сактайм деп жасадым. Сиз билесизби, билбейсизби? Балким бул нерсе ачык айрым билинбеген менен эфир артындагы интригалар, эфирге чыгуу үчүн толгон токой буттосулар тымызында ачыкта болуп келет. Жакшы адамдын да жолунан чыгарып кое турган аварай бар болчу. Ооба. Кайда баспа ушак, жаманатты кылуу, жагынуу, жасакерленүү менен иш уланып келет. Мен ушундай чөйрөдөн Элнараны сактайм деп ушук адамга бардым. Менимче Элнараны кайра жумушка чакырасыз деп ойлойм. Макул. Элнараны жумушка чакыртып алдык дейли. Анда өзүң айткан жанагы эфир артындагы интригаларга, ушак айынга кайрадан аралашып кетпейт деп кепилдик бере аласыңбы? Эркин Усенович, менин багымда сиз келгенден бери тымызын буттозулар жок болуп кетпесе дагы азайды. Жаңылануу, оңолуу жолунда бараткандайбыз. Кесипкөйлүк, чыгармачылык изденүү жана телекөрүүчүлөрдүн баасына татый турган, баалуулуктардын башын көтөрө турган атмосфераны сиз түзүп алдыңыз деп ишенимди айта алам. Демек, жакшы жолдо баратабыз деп ойлойм. Макул, арызыңды калтыр. Экөөбүз сүйлөшкөн боюнча эч кимге ооз ачпай иштеп тур. Мен бир аз ойлонуп көрөйүн. Жарайт, Эркин Усенович, мен барайын анда. Даярданабыз. Эфирге 3 секунда. Кеттик. Бүгүнкү күнгө даярдалган маалыматтар мына ушулар болду. Биздин канал менен болуңуздар. Студияда мен Тынара Жапарова болдум. Саламатта болуңуздар. Азаматсың, Тынара. Эфир аябай сонун чыкты. Баракелде. Рахмат. Стоп. Асель Мамытовна, саламатсызбы? Менин сулуу ханышым, жарайсың. Мага кирип кетчи. Азыр колум бош эмес. Маанилүү жумуштарым бар. Капа болбоңуз. Менден башка кандай маанилүү жумушуң бар? Ал ким? Эми мен ким менен жолугушуумду отчет беришим эле калды эле. Ай, Тынара, сен менсиби? Экөөбүз бирге эмедебиз. Мен чөксөм, сен да чөгөсүң. Сага кылган жакшылыктарымды эсиңден чыгарбай жүргүн. Асель Мамытовна, сиз да унутчаак болуп баратасыз. Мен деле сиздин өтүнүчүңүздү Жалил Кадырович менен жолугушуп аткарып жатпаймынбы? Азуң чыгып, мага тиш кайрап турганын кара мунун. Жалил Кадырович сага жакпаса, көп эле жакшылыктарын көрдүң го. Эми биротоло кол утумду байлап, ага салып берди деп элдин баардыгына жарсаң. Бул идея сизден чыккан. Аны мен кааласам да, каалабасам дагы экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн жасап атам. Мен деле Элнара Манасовадай болуп, өзүм теңдүү, бирдей жигит менен турмуш кургум келет. Чалдын жытына ууланбай. Кыз, сен такыр аша чаап баратасың. Жылдыз оорусуна кимдер гана чалдыкпаган. Сага айтып коеюн. Мээңе түйүп жүргүн. Экөөбүз бир болсок, казаныбызда аш, колубузда иш болот. Ошондо гана сен эфирде болосуң. Уктуңбу? Эсиңден чыгарба. Келесо. Elnara, men geldim. Azır çıkım.
Кандайсың? Жакшы. Кандай эс алып атасың? Үйдө зерикпедиңби? Жакшы эле. Ата-энем менен болуп кичине жыргап эле калдым. Бирок терең эстесем, маанайым чөгүп калат. Кичине сабыр кылып турчу. Мүмкүн кайра бизге барып иштеп калатырсың. Эгер такыр эле болбой атса, жеке каналдарга барып орношуп аласың. Ошондо болсо ана. Бир аз эс алып турайынчы. Жан, Арслан Шоунун режиссеру Маратты тааныйсың да. Ошонун туулган күнүнө мен менен бирге барып келчи. Мен жумуштан чыгып кетпедим эле. Тура эмес болуп калат го. Бир жагынан чакырылбаган конок шыпырылбаган үйгө барабар болуп, кээ бирлери сүйбөйт го. Туулган күнгө барбасак, барбай эле коелучу. Сен менин жанымда отурган дүйнөдөгү чоң бакыт. Ким? Алло. Элнара, саламатсызбы? Бул мен Гуля, жакшысызбы? Жакшы, Гуля. Туулган күнгө чакырсаң бара албайм. Жок, ага эмес. Шофер тең саат 9-го келсин деди. Макул. Аха, макул. Гуля? Не дейт? Шеф чакырып атыптыр. Документтерди алып кет деп чакырып аткан го. Ушул жумуш болбой турса, экөөбүз чогуу иштеп турсак, мен сенин үйүңө ата-энемди жөнөтүүнү туура көрүп аткам. А бир койчу алтыным. Азыр баш кошо алсак, жамааттагылардын баары Элнара кыжалачылыктан турмушка чыгып алыптыр деп кеп кылышат. Андайды мен каалабайм. Анан өзүм да жакшы жумуш таап алайын. Мейли. Бул менин ырым го. Бул менин деле ырым болуп калды. Жан, барда жокту ачсаң? Барда жоктубу? Бул магабы? Албетте, жан. Бул дүйнөдөгү жалгыз бир гана өзүңө. Келсең? Жактыбы? Ооба. Мен менен бирге болчу. Жан, мен албетте макулмун, бирок жана айткандай эле эң негизгиси жумушумдун маселесин чечип алайын. Анан кийин экөөбүз чогуубуз да. Турмуш эч жакка качпайт да. Анан мен өзүмдүн бала кыялдарымды кичине болсо дагы орундатып алайын. Мейли, аныңа да макул. Кеттик анда, тамактанып келели. Макул. Гер. Жалил Кадырович. Кандайсың? Салам. Жакшыбы? Жакшы. Жанырович деп атабыз. Кел отур. Чакырткан экенсиз, Жалил Кадырович, келип калдык. Чакыртканымдын себеби акыркы учурда президенттик администрациясы сенин иштөө методуңа, сага нааразы болуп жатышат. Кандайча, билсек болобу? Сен оппозицияга көп эфир берип жатасың. Сен тигил эркиндик маалымат борборунун жолуна түшүп алдың. Түшүнүп жатасыңбы?
Жаке, мен бұл қызматқа келіп жатқанда теленің жүзін өзгөртөм. Телени эл аралык эки тараптуулук стандартка алып чыгам деп айткам. Элдин үнүн, бийликтин үнүн эфирден бирдей берем дегенмин. Аны өзүң жакшы билесиң. Аныңда шек жок дечи. Бирок сен мени туура эмес түшүнүп алдың окшойт. Президенттик администрациянын 77-чи телеканалдын пикири бир болуш керек. Ошондойбу? Жаке, менин бул жакка келгенимдин эң негизги себеби өзгөрүүгө барабыз деген. Элдин үнүн эфир аркылуу бийликке жеткирүүнү ойлогонмун. Эки тараптуулук дегеним эки тараптын пикирин бирдей чагылдырам дегенмин. Керек болсо, эки жолку революциянын катализатору элдин бийликке гана болгон ишеними кетпестен, элдин ушул мамлекеттик каналга да кыжыры кайнап, бир беткей маалымат берүүсү себеп болгонун жашырууга болбойт да. Эми быкычкыны чукпайлы коелу. Тарых ага өз баасын берет. Жалил Кадырович, эсиңде болсо, ал кездеги бийлик теленин ички ишине киришип, мындай кылып тарт, тигиндей кылып тарт деп жалаң гана май баскан беттерди эфирге толтуруп алышып, эл жыргап, куунап, жыргап жашап атат дешип, жалган маалымат тараткан үчүн телени талкалап кетишпеди беле? Сүйлөп кал, айт. Жалил Кадырович, биз деген демократиялуу мамлекетте жашап атабыз. Андыктан элдин көйгөйү менен ийгилигин эфирден бирдей көргөзүшүбүз керек. Ал эми өзүң айткан ак үйдүн атка минерлери көрсөтмө берип, муну тарт, тигини тарт, могу жерин кыркып кой дегенен кетишибиз керек. Ошол сенин бир тараптуулугуң президенттик администрацияга жакпай жатпайбы? Шефтин дагы көз карашы сага солгундай түштү. Мен бир адамдын же бир саясий топтун кызыкчылыгын колдойм деп келген эмесмин. Мен бул жакка келгендигим реформа кылам деп элдин бийликке, телеге болгон ишенимин жогорулатуу үчүн келгенмин. Сен мына ушул жерден жаңылып жатасың. Кызматка ушул кишинин буйругу менен, ушул кишинин батасы менен келгенсиң. Эгер көгөргөнүңдү жыйыштырбасаң, арты жаман менен бүтөт. Кийин мени айтпадың дебе. Жаке, менин мүнөзүмдү жакшы билесиң. Мен креслого жармашпайм. Бийлик бул колдун кири. Бетеге кетет бел калат, бектери кетет эл калат деп айтылгандай. Менин жашоомдо деле ошондой. Так ушул принциптеримден эч тайбайм. Дос мактанса бергенин алат дегендей, жумушту алсаңар, ал силердин эркиңер. Менин андан эч нерсем кемип калбайт. Сен өзүң эле жок болбостон, мени да жоготуп атасың. Акыры сен ушул жерге байдын кызындай мактап, жактап, мына мен алып келдим эле го. Жок дегенде мен аяда. Жаке, мен сени түшүнүп турам. Бирок мындай тарт, тигиндей тарт деп башкарганды токтотуш керек. Жаке, мен сени уктум. Дагы жумуштарым бар эле. Уруксат бер, мен барайын. Да. Асель Мамытовна, саламатсызбы? Мен Эркин Үсенович жумушка чык деп буйруп, сизге кел деди. О. Сени көргөнүмө кубанычтамын. Жакшы жаңылык. Мен үчүн да бул жаңылык аябай күтүүсүз жана жагымдуу болду. Мен аябай кубанычтамын. Бул кубанычтын артында бир адамдын Алинин башы кеткен. Аны билесиң да, Ооба, Гүл айткан. Шефтен чыгып жалсам, такыр эле жооп бербей койду. Али байке эмнеге мындай кадамга барган такыр эле түшүнбөй атам. Чыга кой. Сенин ар бир эфириң чыр менен чыгып атат. Дагы көрө жатарбыз. Чыга кой. Асель Мамытовна, мен бара берейинби? Бара бер.
даярсыңбы? Даярмын. Баштайбыз. Звук. Кеттик. Дүйнөдөгү жүз берген окуялар менен тааныштырып, Кабар Ньюс программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Элнара Манасова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларынан кыскача түрмөк. Токионун аэропортунан учуп чыккан Airbus A321 жүрүүчү учагы деңизге авариялык конууга аргасыз болду. Азаматсың жаным, эфирге кайрылып келүүң менен учуучу жана экипаждын жүргүнчүлөрү бар болгон. Эл башчыбыз Токио элине көңүл айтат. Расмий маалыматтарга караганда Мексикада ири нараазычылык акциялар өтүүдө. Демонстрациялар борбор калаада өтүп жатат. Массалык маалымат эми гана теленин жүзү болчу алып баруучу Жылдыздай жанды. Демонстранттардын талабы өкмөткө нараазычылыгын жана премьер-министрдин тез арада отставкага кетүүсүн талап кылууда. Iya. Жакшы. Чемпионаты. Футбол көрмандары күткөн мезгил келди. Макул мейли. Чемпионатынын салтанаттуу ачылыш аземи кече Катарда өттү. Атаңдын көрүү. Каналдын телекөрүүчүлөрү түз эфирде дүйнөнүн Мына ургаачылы ушунайт. Көлдөгү аккуу, жүрөктөгү муза деп. Ким деди? Оскар сыйлыгы. Элнара Манасова. Сыйлыкты тапшыруу Бул периштени эркин кайдан таап алган? Башы бош болсо, менди кылып алсам, койнумда балык болуп туйласа, булбул болуп шагымда сайраса. Чиркин ай, бул жашоодо арманым жок эле го. Элнара Манасова. Европа мигрант күтөт. Миграция боюнча эл аралык уюм Европага болжолу менен 2 миллион качкын келерин айтып чыкты. Уюмдун маалыматы боюнча жер ортолук деңизи аркылуу Европага Дура. Жылдыз болуп кеткенсиң. Кой отко. Сыйлык алып бер десем, мага ыраа көрбөй, өзүң алып алдың. Мага жолугуп кет десем, жумуштарым көп деп шашасың. Мына эми Элнара эфирге келип, дүң этип, ордуңду ээлеп алды. Жалил Кадыровичке айтып, ордуңду бекемдете албайт белең. Асель Мамытовна, мен жакшы эле аракет жасап атпаймынбы? Жакшы эле сизге сыйлыкты алып берейин дегем. Анан Жалил Кадырович менден сурабай эле жазып коюптур. Бергенден алып койдум. Тынара тынарычка, жашоо агым ушундай. Бир сулуу келет, бир сулуу кетет. Мени антип басмырлабай эле коюңуз. Бүгүн менин ордумду ээлеп алса, эртең сиздикин алып коет. Анда кантесиз? Эми чычылаба. Биз талашып тартышпайлы. Биздин көйгөй Элнара эмес экен. Түшүнбөдүм, анда кимде экен? Эркин Усенович экен. Же сен аны төшөккө ала жатпадың? Мен жаш болгонумда бул жерде эшек такалап отурбайт элем. Бардык бийлик чоңдору менин бутума чөгөлөп, эфирдеги бардык маселелер бир гана менин эрким аркылуу чечилмек. Күндүн маанилүү маалыматтары мына ушулар болду. Түз эфирде мен Элнара Манасова. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бүттү. Азаматсың, Элнара. Кудай кошкон куттуу үйүбүзгө куш келипсиздер. Ушул күнгө жеткизген Кудайыбызга чексиз ыраазыбыз. Өзүңүздөр жакшы отурасыздарбы? Бала бакыра жакшы жүрүшөбү? Рахмат, жакшы. Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшы келип алдыңыздарбы? Эми жакшылыктын артынан келип калдык. Балдарыбыздын бактысы үчүн жашай турбайбызбы? Ооба десеңиз, балалуу үй бакыт турбайбы? Урматтуу үй ээлери, анда эмесе биз өзүбүздү тааныштырып кетсек. Менин атым Арстан. Келинчегим аты Созул. Бу отурган биздин уулубуз аты Абир. Жакшы, Арстан. Мен да тааныштырып өтөйүн. Бул жагы апабыз аты Сабира. Менин атым Манас. Келинчегимдин аты Жылдыз. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Кенен кесири өз үйүңүздөрдөгүдөй отуруңуздар. Келиңиздер, нанга караңыздар. Салаттан, жер жемиштен, шириндиктерден алып отуруңуздар. Кана.
Эми улуу коноктор, союшка бата бериңиздер. Жөн эле койбойсуздарбы? Ушул оокат деле жетиштүү болуп жатпайбы? Жөн да койчу эле. Эми жараткандын жолуна деп тилек кылып коелу. Калганын кенен кесир, ийир отуруп, түз чечишип аларбыз. Мейли, мунуңузга кошулам. Кана, жараткан, ушул чыгарган каныбыз балдарыбыздын бактысына сайван болсун. Балдарыбыз бири-бирине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, ырыс кешиктүү болсун. Амин. Жараткан, элибиз аман болсун. Эл ичинде ушу биздин балдарыбыздын коломтосундагы оту эч өчпөсүн. Алакан жайып отургандарды суук көздөн, жаман сөздөн сактай жүр. Балдарыбыз бактылуу, өмүрлүү, талайлуу болушун. Сиздердин үйүңүздөргө кут береке болсун. Жайылган дасторконуңуздар ар дайым жакшылыктарга жайылсын. Амин. Амин. Амин.